Adabi keçеге баардыгыңыздарды кош келиңиздер демекчимин. 9 fevral Özbek жазуучусу, мамлекеттик ишмер Алишер Навайнын 14 fevral жазуучу ойчул Захридин Мухаммад Бабурдун туулган күндөрүнө арналган Ошмуда улуттар аралык маданиятты жайылтууга багытталган иш-чара болду. Алишер Навай, Muhammed Zahriddin Baburlar, mana Cengiz Aytmatovlar bu ikki xalqning haligi birlashib turadigan haligi bir ko'prik sifatida ko'rishimiz mumkin. Mana o'tgan yil dekabr oyida O'zbekiston Respublikasida mana poytaxti Toshkent shahrida undan tashqari mana Farg'ona, Andijon shaharlarida ham Cengiz Aytmatovning 95 yilligi keng nishonlandi. Иш-чарада студенттер эки улуттун эне тилин даңктаган чыгармаларды көркөм окушту. Алар кыргыз, өзбек тилинде улуттук ыр-бийлерди аткарышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Ошмунун ректору эки өлкөнүн тарыхын, маданиятын жана салттарын алып жүрүүчү кыргыз жана өзбек тилдеринин өзгөчө маанисин белгиледи. Бул албетте ошол эки өлкөнүн жетекчилигинин ортосундагы биздин карым-катнашты бекемдөөдөгү чоң эмгеги деп ойлойм. Ошонун мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз эгерде ушундай жакшы маданий, гуманитардык алмашууларды жасай турган болсок, бул ошол эки өлкөнүн ортосундагы достуктун, ынтымактын бекемдөөсүнө биздин кошкон салымыбыз болот деп ойлойм. Адабий музыкалык кечеде катышуучулар кыргыз-өзбек улуттарынын ынтымагын бекемдөө, кыргыз элинин руханий дөөлөттөрүн, каада салттарын, үрп-адаттарын даңазалоо боюнча баяндамаларды окуду. Кыргыз адабиятыны өзбек тилине которуш, өзбек адабиятыны кыргыз тилине которуш, ушундай бул жердеги балдарга, мисалы Өзбекстандагы кыргыз мектептеринин балдарына Кыргызстанда чыккан китептерди жеткирип бериш. Аны тескериси бул жердеги өзбек мектептеринин китепканаларына Өзбекстанда чыккан балдар үчүн арналган китептерди жеткирип бериш окшогон. Эми буларды бир четтен санап баарын бүтүрүш кыйын. Колдон келгенче аракеттенип жүрөбүз. Улуттар аралык достукту жана маданиятты жайылтууга багытталган иш-чара Өзбекстандын Ош шаарындагы элчилиги, кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин алдындагы өзбек тили жана маданияты борборунун алкагында ишке ашырылды. Мунун негизги максаты ушул келечектеги жаштарга, булардын студенттерге бир сабак болсун деген, ушулардан кайсыл бир деңгээлде таасирленип, ошолордун басып өткөн жолдорунан улам булар келечектеги бир багыттарын таап алган болсо, демек бул иш-чара максатына деп эсептелинет. Албетте мындай иш-чаралар эми жөн эле боло калбайт экен, мунун аркасында чоң түйшүк жатат экен. Ошол түйшүктөрдүн баарын камтып отурган биздин жетекчиликке чоң рахмат айтат элем. Эскерте кетсек, 2023 жылдын октябрь айында Ош мамлекеттик университетте өзбек тили жана маданияты борбору ачылган. Аталган жылдын ноябрь айында Алишер Навай атындагы Ташкент мамлекеттик университетинде Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана маданияты борбору ачылган. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.